Кутман күн, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Жаңылык чыгып атат дагы Украинага жакшы болсо керек, Орусияга анча эмес. Бул деген Дональд Трамп текенин 8-inde бир малда сүйлөй баштады бир сөздөрдүн биринде. Ушу Украинага жардамды токтотуу боюнча мен эч кандай буйрук берген жокмун дейт. Мен билбейм ким ошол буйрукту бергенин деп айтып жатат да. Эртерээк биринчи текеде мындай жаңылык айтылган. Ошо Трамптын коргоо министри Пит Хексет ошо кампаларды кайра инвентаризация кайра карайбыз деп, эмне бар эмне жок. Ошо кампаларды толуктайбыз деп, аскер кампаларды. Биз деген ошо бүт жардамды Израилге, Украинага айкалуу токтото турабыз, Украинага токтото турабыз деп айткан болчу. Ал жерден сатылып алынган, акчасы төлөнгөн, кээ бир учурда Байден кезинде толук уруксат берилген куралдар жетпей калган Украинага. Бирок азыр кайра Трамп айтып атат, жок мен аны билбейм дейт. Мен ага эч кандай буйрук берген жокмун токтоткула деген. Анан дагы ошо азыр ошо Украинага Путин аябай катуу соккуларды берип атат дейт. Тим эле катуу соккуларды берип атат, ал соккулар тынбай атат деп 3 жолу айтты кечээки дагы бир сөзүндө. Анан айтып атат, Украинага биз коргонуу үчүн курал жиберебиз дейт да. Жана ошо 10дон ашык атайын эң жаңы ушундай ракета жиберебиз дегендей болду. Анын сырткары ошо эң жаңы коргонуучу куралдарды дагы бөлүп беребиз, Украинага да жардамыбызды үзбөйбүз дейт. Айтып атат, украиналыктар аябай жапа чегип атат, аларды коргошубуз керек деп калды да. Анан алгачкы жолу ошо Зеленский менен сүйлөштүк, бизде ушундай стратегиялык сүйлөшүүлөр болду деп айтты. Стратегиялык сүйлөшүүлөр дегенде, мисалы үчүн ошо Пит Хексеттин кызы айтып атат, алда кандайдыр бир өзүнүн мындай массалык маалымат каражаттарда таасири бар. Муну биз биринчи жолу угуп атабыз дейт. Көп учурда Трамп стратегиялык деген сөздү колдонбойт дейт, башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө. Ошондуктан бул жерден өтө чоң таасирдүү кандайдыр бир иш болуп жатат дейт да. Украиналыктар албетте аябай сүйүнүп жатат, бир четинен алар да айтып атат, биздин кампаларда патриоттор түгөнө элек дейт, бирок азайды дейт. Азайды, бирок түгөнө элек, анткени анчалык көп деле колдонгон жокпуз дейт. Анткени эң көп соккуларды баллистика менен эмес, дрондор менен жасап атты Орусия германдар жардам менен. Анан эң чоң уроолорду дагы ошол баллистика менен дрондордон салыштырса дрондор кылып атты деп айтып жатышат да. Анан бизде номенклатурдук курал жетиштүү дейт, акча да жетиштүү дейт. Керек болсо АКШга төлөп беребиз дейт. Евро биримдик бизге кредит береби, эмне береби? Бизде акча бар дейт да. Анан ошентип азыр Трамп эки нерсе кылган болчу буга чейин Украинада. Бул деген чейрек кездешүүчү кендер боюнча келишим кылган, жана ал кендер боюнча 49 жылдан 99 жылга чейин Америка Коңшу Штаттары Украинанын чейрек кездешүүчү кендерин башкара алат. Албетте Трамп мурун толугу менен бизге бересиңер деген, бирок эми Зеленский кандайдыр бир өзүнө жеңилдик алды ал келишимде. Бирок ошол менен бирге баары бир укугу Америка Коңшу Штаттарында ошол Украинанын чейрек кездешүүчү кендерине бекитилген. Ошону менен ал деген тастыктай алат, Сенат жана Конгресстин астында өзүнүн чечимин. Жана экинчиден Украина евро биримдиктен акча алып, өзүнүн да ички экономикасын аскердик ушундай жолго салып, акча төлөгөнгө даярбыз дейт да. Ошентип эки чечим менен бүгүнкү күнү Украина бекем бутуна туруп алды деп айтса болот. Толук калкы менен согушту камсыздоого иштеп баштады деп айтса болот. Жана ошо АКШ кайра жардам беребиз деген, бул дагы мен деген бир нече видеолордо мурун айткан болчумун. Ошо АКШда Стратфорд институтунда жана башка ушундай сыяктуу ойлонуучу институттарда булар Евразияны эң чоң АКШнын коркунучу деп эсептечи. Жана ошо Евразияда тынчыбаган, дайыма уланып турган мындай согуш болуп жатса ар кайсы жерлеринде АКШга стратегиялык жактан жакшы деп айтышкан. Анткени ушундай түтөбөй, жанбай түтөп жаткандай согуштар Евразиянын ресурстарын сорот. Кайсы бир Евразиянын мамлекеттерине согушка катышкан, анын күчүн алсыратат. Эгерде ошол мамлекет канчалык чоң болсо, бул деген Кытай менен Орусия боюнча эле сөз болуп жатат, жана балким евро биримдик жөнүндө. Ошолордун ресурстары күйүп турса, дайыма кишилер өлүп турса, стратегиялык жактан бул эң толук түрдө АКШнын коопсуздугун камсыздайт. Андан сырткары дагы, эгерде согуш кандуу болсо,
тез бүтүп калса АКШга бир аябай мындай туура эмес, мындай стратегиялык жактан мындай кызыкчылыгына жооп бербей калат. Анткени согуш тез бүтүп калса дагы АКШ тез бүткөн согушта кайра ошо тынчтык менен жашаган өлкөлөрдө күч топтолгонун байкайт дагы. Күч топтолсо андан кийин ал күч каяка карайт экенин албетте айтыш кыйын болот. Анан АКШда стратегтер, ушундай серепчилер көбүнчө ойлошот да, эгерде Евразияда мамлекеттер күч жана экономика топтосо, анда албетте эң биринчи сокко АКШга кетет деп. Ошондой стратегиялык ою бар. Ошондуктан мен мурдадан бери айтып келатам, бул согушту тез бүтүрүүгө дагы, токтотууда дагы жана кайсы бир тарапка толук жеңишти берүүгө дагы АКШ кызыктар эмес деп. Тескерисинче, АКШнын чоң кызыкчылыгы бул деген согушту канчалык мүмкүнчүлүк болсо узакка чоюу болчу дегем да. Бул негизи баягы стратегтердин, алардын акылдуу адамдардын, атайын стратегиялык институттардын ошо ой пикири болчу. Бул докладты жакшылап интернеттен издесеңер табасыңар. Мен да баягы видео астына шилтемелерге койгонго аракет кылам. Ошондой болуп жатат. Орусияда да айта башташты каналдарда. Орусиянын каналдарын карасам, демек деген дүйнө жүзү менен кошо евро биримдик АКШ дагы бүт батыш өлкөлөр бизди Орусияны тыялы деген пикирге келген окшойт деп жатышат да. Анткени бул деген мындай кайра эле согушту кайра түтөтөт, көбөйтөт жана бүгүнкү күнү евро биримдиктин жана АКШнын ресурстары толук ошо Орусияга чоң бөгөт салганга, чоң маселе жаратканга жетиштүү деп айта башташты да. Бул деген баягы 3 күндө Киев алабыз деген сөздөн кичине айырмаланып калды. Албетте эми Кыргыз мамлекетине кандай бул коопчулукту жаратат? Негизи Орусия ураса, мисалы үчүн жеңилсе, бир нече өлкөгө бөлүнүп кетсе, ар бир өлкө менен өзгөчө карым катнаш түзүүгө туура келип калат. Ошол өлкөлөр ортосунда дагы кагылышуулар биринчи тапта болушу ыктымал. Ал кагылышуулар болгондо 1 эмес 15-16 аймак, ар бириники өзүнүн ядердик куралы бар, ар бириники өзүнүн армиясы бар. Бул нерсе эмнеге алып келери Кудай билет да, тынчсыздыкка алып келиши ыктымал. Бир четинен тынчсыздык болсо, ага соода кылуу да кыйын болуп калат да, мисалы үчүн Кыргыз мамлекети тарабынан. Экинчи, эгерде Орусия өзүн сактап бирок жеңилсе, анда Орусия өзүнүн экономикасын тургузганга бүт иш аракеттер жасап башташы ыктымал жана ички өндүрүшкө басым кылып туруп, ички ресурстарды иштеткенге, ишкерлерин жолго салганга бүт кадамдар таштаса, өткөн жылдары биз көргөнбүз. Бул эмне менен аяктайт? Мисалы үчүн евро биримдикке киргенибизде, евразиялык биримдикке, ошо экономикалык биримдик ЕАЭПке киргенде, ошо бүт союздаш өлкөлөр бешөө тең укуктуу болот. Капитал, адам, эмгектенүүчү күчтөр, албетте ар кандай товарлар, ар кандай жабдыктар эркин бири-бирин кезет, ар бир өлкөгө эркин кирет деген ушундай сөздү айтышкан болчу. Бирок анан практика жүзүндө жок, ар бир мамлекеттин союздун ичиндеги ошо ар кандай өзүнүн улуттук кызыкчылыктары бар. Ошон үчүн Орусиянын мисалы үчүн улуттук мыйзамдары ошо ЕАЭПтин мыйзамдарынан өйдө турат деген сөздөрдү айта башташты дагы. Мисалы үчүн биздин ишкерлерге базарларды жаап башташты да, өзүнүн ишкерчилигин өнүктүрүүгө. Ошондой нерсе кайра башталышы ыктымал. Анда билесиңер, чек арадан өтүп аткан товарларды токтотуп алып бульдозер менен тепселемей жана башка ушундай да ички күчүн көтөрүш үчүн алар автаркияга өтүшү мүмкүн. Ошол ички экономиканы өндүргөнгө сырттан келген бизнесмендерге кичине маселе жаратып коюшу мүмкүн да. Ошол нерсе болушу ыктымал болот. Анда Кыргыз мамлекети, Кыргыз ишкерлери толук өзүнүн базарларын алмаштырыш керек болот. Мисалы үчүн Индия, Пакистанга чыгып же башка өлкөлөргө чыгып, ошол Азербайжан, Зангизурга карап да ушундай нерселер болушу мүмкүн. Дагы эмне болушу мүмкүн? Эгерде Орусия жеңбей кайра согушту уланта берсе, кандай кызыктар? Кыргыз мамлекетине бул пайдалуу болушу мүмкүн. Баары бир баягы согушчул экономика, жарандык товарлар жарата албайт. Кыргызстандан, Кытайдан, башка өлкөлөрдөн жарандык товарлар Орусияга кире берет, Орусия сиңире берет да. Нефть бар болгуча жана электро унаалар дүйнө жүзүнө жайылып кете элек толук түрдө, мында канча миллиондогон чыкса дагы ошо бензин унаалар жүгүргүчө, ошентип баягы Орусия тынымсыз, тынбай, мындай аз-аздан болсо дагы согушту улантышы
мүмкүн да дагы 10 жылдап ошондо кыргыз мамлекети экспортун күчөтө берет Орусияга. Албетте бул деген кандуу согуштун үстүнөн бул деген жашоо экен, акча табылат да баары. Бүт тегеректеген Орусиянын тегеректеген мамлекеттерде. Ошон үчүн бирок согуш кандуу акчанын деле анчалык жакшы эсеби жок да, жакшы мындай сезилбейт ал акча жакшы дегендей. Ошон үчүн эгерде тынчтык болсо деле жакшы. Эгерде эң негизгиси Орусияда мындай башкача кичине жаш балдар бийликке келсе, жана ал балдар кичине баягы өлкөлөрдүн арасындагы глобалдаштыруу, бири менен соода алакасын күчөтүү жана ушу демократиялык бийликти, мисалы үчүн орус эле калктын кызыкчылыгын сактоо жана ошол тынчтыкка кандайдыр бир ниети чоң адамдар келсе, анда тескерисинче бүт регион өнүгөт. Анда чын эле Америка Коошун Штаттарынын ошо жаман түшү, баягы күчтүү өнүккөн, экономикалык жактан өнүккөн Евразия түзүлө баштайт. Анда чын эле баягы стратегиялык жактан Евразия жок дегенде экономика жактан Америка Коошун Штаттарына атаандаштык түзө алат эле да. Анын ичинен биз да кичинекей өзүбүздүн кандайдыр бир нааныбызды таап, кичинекей салым болсо да башка өлкөлөр менен салыштырмалуу ал салымыбыз зор болот эле да. Ошондой нерсе, ошондуктан тынчтык эле болсун деп эсептейм. Тынчтык орносо экен да, балким ошо эгерде Америка Штаттар кайра курал бере баштаса Украинага, согуш узун жана тынымсыз болорун сезип, Орусия элиталары ошо тынчтык боюнча чечим кылар да балким. Ошондой эгерде баардык Евразиядагы элдерге бирдей урматтоо менен иш алып барса, ийгиликтер көп болот деп эсептейм да. Тескерисинче болсо согуштар улана берет. Кандай деп ойлойсуздар? Ушу комментарийлериңиздерди жазгыла видео астында. Эгерде баягы маалыматты текшерем десеңер, видео астында мындай окуйм, сүрөттөмөсүн окуйм деп бассаңар, сүрөттөмөсү чыгат, ал жерде булактар келтирилген. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Yolunday iş geldik de senin kuralın al. Business banker barına başlardan vur karaval. Çok artasın car yolunday iş geldik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.